жерге сетка тартып койгон. Биринчи биринчи сетка тияка тартылган. Экинчи сетка бул жака тартылган. Көксайдык айылдардын норду өйдөдө эмеси бар. Булардын жүрүштүгү ошол жерге моор жол менен өтүшкөн. Мадумаровдун берип жибергенине байланыштуу ушул айыл канча жылдан бери жапа чегип 15 километр жерди айланып тиги үлүш жерине барууга аргасыз. Бирок азыркы убакытта 2008 жылы Көксай маселесине кол Мадумаров коюп казактарга карматып жиберип атат. Бул жерде дагы 5 Көксайга жана аймакка келдим. Бул тууралуу документтерде 2008 жылы Мадумаровдун колу, 2012 жылы Өмүрбек Бабановдун Көксай маселесине колду коюп, бекемдеп казактарга карматып берип койгон экен. Ошон үчүн урматтуу кыргыз элим, биздин ушундай жайлоолорубузду, ушундай жерлерибизди, бейиштей болгон жерлерибизди карматып жиберген адамдардын кыргыз элине кылган кыянатчылыгын көрүп, урматтуу бир туугандар, күйбөгөн жерим күйөт да. Мен ар дайым айтып жүргөм. Бирок азыркы убакытта ушул жерде Бабановдун дагы колу коюлуп атат. Ал убакытта Атамбаев президент жана Өмүрбек Бабанов премьер-министр болуп турган убакыт болчу. 2012 жылы. Бабанчикти мактап аткандар Көксай маселеси боюнча Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жана башка укук коргоо органдары ушуга баа берип коюшуңуздарды өтүнөм. Бул жерде Адахан Мадумаровдун жана Өмүрбек Бабановдун да колу бар экен. Мен ушул убакытка чейин Бабановдун колу бар экенин билбечим. Бирок мен ал эмени кагазды баракты көрдүм. Ал тууралуу сөзсүз түрдө ал адамдын колу бар экенин ошол 2012 жылы бекемдеп казактарга карматканын фактыларын сөзсүз түрдө интернетке жайгаштырам. Аны мен айткан жокмун. Жана Көксай айылына келип адамдар менен баарлашсам, Бабанов Көксайга чыккынчылык кылган, Көксайды Бабанов карматып жиберген, Бабановду эч ким колдобойт жана эч ким коргобойт. Бабанов кече жетиши чыккан адамдарга 2000 сомдон акча таратып, баардыгын көчөгө алып чыгып жаткандарын дагы. Бирок так кес айтып коеюн. Кенжебек Бокоев жана Руслан Казакбаевдер, Ерлан Желчолоевдер баары айылдарга чалып, өздөрү таныштарын чалып, алдар токтогула ошентип көрсөтмө бергенде мен ушул сөздөрдү ушул Көксай айылына келип ушулар ушундай кылып атканын, Бабановду колдоо эритинде акча таратып, ушундай ушул айылга келип жана эл алардан тажаганын, колдобойт экенин, коргобойт экенин айтып кетти. Ошол үчүн
жерде аттары аталган адамдардын баардыгын укук коргоо органдары чара көрбөсө эртең Кыргызстанга дагы чыккынчылык кылышы болчу деп. Анткени Бокоев сүйлөшүп жаткан аудиозапистери тигини тарт, муну тарт деп ошол жерде Анарбек жана башка Атакозу жана башка да атаган аттардын баардыгын укканбыз. Ошондо урматтуу кыргыз элим, кыргыз элине кыянатчылык кылган адамдар, аларга кызмат кылган торпедалар дагы деле токтолуп ушул жерди Бабанов берип жибергени жана 2008 берип жибергени фактылар чыгып жатат. Бир чамадан документтер бар менде. Ал документтердин баардыгын жеткирүүчү жерге жеткирип, колумдан келишинче кайрылуучу жерге кайрылам. Кудай буйрса да калса. Кыргыз эл ушундай кооз тоонун боорунда турам. Ушунчалык биздин жерибиз кетип калганына каным кейип туруп, мен силерди колдоо жана коргоо өктөрүм. Анткени бул жерде эбегей сакчылар турду. Бул жер канча миллион долларлар, миллион деген эмелер кеткенин, ушул жерди алыш үчүн казактар кимдерге дагы ошол нерсенин баарын кылган, баарын уктуп бергенде. Бирок Коксай элинин ушул жайлоонун биз коргойбуз, албайбыз. Биздин бала чакабызга калыш керек деп айткан адамдарды урчусун уруп, айыптуусун айып кылып, түрмөгө түзүлсүн тыккан экен. Атамбаевдин абагында, Бакиевдин абагында, Атаевдин абагында эч бир кылган. Ошого баардыгына кыргыз элим ойгонууга жана ойлонууга чакырам. Биздин жерлерибизди ушинтип берип жаткан адамдар кыргыз элине кызмат кылам деп, өзүн президент атап, өзүм мен президент болом деп, мен акмын деп жүргөн адамдарды көрүп күйбөгөн жерим күйөт. Бабановдун аркасында тургандар, кыйын болсоңор ушу Көксайга келгиле. Көксайды ким карматып жиберген? Кыргыз элине ким чыккынчылык кылган? 2012-жылы июнь мен июль айдын эмесинде, экөөнүн бирөөсүндө Бабанов Өмүрбек Токтогулович берип койгон. Буну дагы укук коргоо органдары карасын. Жана Мадумаровдун да ушул жерге кол коюп, элдин баарын кыйнаганы үчүн карашсын. Бул биринчи видео. Көксайдагы сатып жиберген жерлерден. Архивде жана башка жерлерде булардын колдору бар. Ушуга дыккат карап туруп, ушундай биздин жерлерибизди берип жиберген үчүн, кыянатчылык кылган үчүн оорулар сөзсүз түрдө жазасын алыш керек. Мен күнөөлүү эмесмин, мен мындаймын деп адамга актанып атканын көрүп, күйбөгөн жериң күйүп, өрттөнбөгөн жериң өрттөнөт. Ошол элим мына биздин ушунчалык кандай жерлерибизди берип жүргөн. Ошодон кийин ушул жерде элестетип койгула 5000 гектар. Бирок 5000 деп 2600 фактически айтылат. Ченеп келген кезде 5000 дейт. Бирок бул жер 5000ден да көп дейт. Анткени бул казактар бул жерди тороп койгон, анклав кылып бул жака киргенге болбойт. Ага мыйзам жол бербейт жана казактар бир жаман нерсеге барышы толук ыктымал. Ошол урматтуу элим, аймакты да тартып берем. Жана башка документтер баардыгы бар, баардыгын ошо тиешелүү органдарга беребиз. Ушуларга чара көрүшүн мен да өтүнөм.